Дагы бир жолу кутман таң урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, мына ушул күндө, ушул саатта, ушул минутта, ушул секундада кайрадан биз Килчай Чели программасынын баштап турган учурубуз. Баарыңыздарга салам айтабыз. Мен Айпира Дамполова. Бул 2 саатта сиздер менен биргеликте болом. Алдыдагы кызыктарды чогуу жаратууга аракет кылалы, ак жолтой үзөңгүлөш бололу. Сиз дагы биздин катарда болуп, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндү биз менен таңды баштаган болсоңуз, анда акыркы сааттарда жолбосо акыркы мүнөттөрдө же бүгүндүн калганын деп айтайынчы, туурараак болсун, жакшы маанайда өткөрүп алышыңызга салымыбыз чоң болот, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд өзүнө кенялык чайдын эң мыкты сортторун камтып, дем берүүчү жыттын, байдаамдын жана идеалдуу түстүн кемчиликсиз айкалышы үчүн камтылган. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Түсү алтын, даамы күчтүү Пиала Голд менен чай үстүндө ошол эле учурда маек кылган отурабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, катарыбызда болуңуз, баарыңыздарга. Ал эми жогорудагы биз жыйынтыкты чыгарып коелу, сиздер менен биргеликте биринчи сааттагы сурообузду бергенбиз. Анын туура жооптору бар болчу. Азыр мен карап көрөйүн. Келген конок кийинки конокту сүйбөйт деп айтылат деп 0858 менен бүткөн абонент жазган экен. Ооба, бул туура болду, сиздин жооңуз, урматтуу көрүүчү. Чынында эле конок кийинки келген конокту сүйбөйт деп айтылат эмес. Бул канчалык эми туура эмес белгисиз. Азыркы учурда билбейм. Келген конокту кийинки конокту деле жакшы көрүп, төрүнө өткөрүп, чай берип, мейман болуп, чогуу чара отурган бул жакшы нерсе болсо керек. А биз болсо ушундай суроону бул саатта дагы беребиз. Болгону келген коногубуз берет сиздерге. Ошондуктан даярданып, дагы бир 101-диктин ээси болгонго даярданып туруңуз дейли. Ал эми сиздерге тааныштырып өтөлү. Биздин студиябыздын коногу ырчы аткаруучу бизде Рысбек Кубанычбек уулу. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Эл журт менен амандашабыз анда. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Кандайсыз, кандай жүрөсүз? Эмне жаңылыктар? Шүгүр, жакшы буюрса. Эмне жаңылык сизде? Окуп атабыз буюрса. Кандай окуулар болуп атат? Кайсы жерде окуйсуз? Кыргыз Улуттук агрардык университетинин инженер техникалык факультетинде окуйм. Буюрса энергетиканы бүтүп атам быйыл. Энергетиканы бүтүп атсаңыз, эмне болуп, ырчы болуп жүрөсүз? Ошону айтыңызчы. Буга чейин ошол эле факультеттен, инженер техникалык факультеттен инженер механик кесибин бүткөм. Анан эми кайра дагы энергетиканы бүтүп атам буюрса. Эми ушуну бүтүп алып анан эми музыкальный тапшырайын деп атам, музыкалык окуу жайына буюрса. Кандай, ошондо азыркы окуп аткан жериңизге түшүнбөй эле барып калдыңыз беле? Түшүнүп эле баргам. Эркектер үчүн керек го дейм бул кесип. Албетте керек. Анан ырчылыкчы? Ырчылыкты хобби катары эле кабыл алчумун. Азырчы? Эми азыр ушул менен жан багып атабыз дегендей. Өзүңүздүн кесибин азырынча иштейлексиз. Иштейлек. Ырчылык өнөрү кимден келген? Бул каяктан, эмне болуп ырдап калдыңыз? Эки жактан тең бар. Ата журтумдан дагы, тай журтумдан дагы. Бардыгы ташабы? Жолдоп эле. Кичине кезден ырдайсызбы? Чоңойгондо эле ырдап баштадым. Эмнеге ырчылык сизге жагып атат? Жүрөк болбой эле тартып кетет экен. Каалаган нерсесине. Келиңиз, анда жакшы бир чыгарма аткарып бериңизчи бизге. Аккордеондун коштоосунда, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге жакшы чыгарма менен баштап алалы. Сиздер болсо колдоп коштоп отуруңуздар. Эгерде ырларды сиздер билген болсоңуздар, чогурдап отурсаңыздар болот. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз анда? Ресторанда Сыймык Бешекеевдин Жакшынакайын ырдап берейин. Жакшынакайым, макул, сонун болот, анда кеттик.
суранса ұқпас сөзін далайдың суларда якқан күнде самаймын сезімім жырғап гүлімің деп жүзің сені алып келушің ай жолды қараймын жақшына қайын жарық тебелесің жан дүйнім еле ай неге жеңесің жасыл жарық нұр жаған жол менен қачан келесің ай қачан келесің қантейін күткен кездердің көбін қаламайым сенден өзгенін демен қарағым келіп қараның еңсеп қарайып барат ай қарегім менен жақшына қайын жарық тебелесің жан дүйнім келе ай неге жеңесің жасыл жарық нұр жаған жол менен қачан келесің ай қачан келесің қачан келесің ай қачан келесің Ушундай сонун чыгарма бардык жашнакайлар үчүн болду. Урматтуу жашнакай биздин көрүүчүлөр, барыңыздарды дагы бир жолу кутмандаңыздар менен деп. Бул таңда ушундай музыкалык ырлар менен шаңдуу маанайда тосуп алалы. Сиздер дагы жүрөктөн чыккан ырларды жүрөккө жеткирип угуп биз менен чогуу болуңуздар дейли. Эми айтсаңыз, негизи ырларды баягы ырдап атканда өзүнө бир характер деп коебуз го, өзүнө ылайыктуу ырларды тандап ырдашат эмеспи? Сизге көбүн эсе кимдердин ырларын аткаруу жагат? Мурунку чыгармаларданбы, жаңы чыгармаларданбы? Менимче көбүнчөсү мурунку чыгармалар эскерээк. Кайсы ырларды аткарып жүрөсүз? Асанкалы Керимбаевдикин, Ырысбай Абдыкадыров, анан биздин заманыбыздын залкары болуп аткан Бекбороевдин. Ошол кишилердин чыгармасын көбүрөөк ырдайбыз. Каяктан болосуз? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз, кененирээк. Кененирээк айтып кетейин анда. Алтын учкан сүйлөбөй, кенен сүйлөйүн анда. Аябай олуттуу жигит окшобойт деп отурам мен дагы аябай. Алпыны учкан кушту айткан, 6 күн тынбай суун айткан, желпини учкан куун айткан, 7 күн тынбай суун айткан. Жеңи жогакын жер деген бет дегенин бербеген айтылуу аксынын кулуну болом. Сизди жана эле ушинтип айтпай, анан? Сизден микрофон талашып кетпейин деп эле тынчыраак отурбайбы деп. Айтерсиңиз болот, сизге мен бере алам негизи. Аксынын кулунумун. 6 бир туугандын эң улуусумун. Үйдүн эң улуусу бираз сулуусу дегендей. Бираз эле, Бираз эле бойдок жигитмин. Качан үйлөнөсүз? Буюрса Деп турасыз, деп турам. Ата-энеңиз, ай балам качан үйлөнөсүң деп айтып атчабы? Күндө канча жолу укканды санай албай эле калып атам ал сөздү. Улам эле болот, жүрөктүн ээси бар да. Табайын деп калдым окшойт. Аз калдыбы. Демек, көңүлдө бирөө бар окшойт, сырттан карап жактырып, же болбосо акырындан байкап, Негизи баягы ырдап атканда көбүн эсе баягы сүйүү туурасында чыгармалар көп эмеспи? Өзүңүз айттыңыз, мисалы, ошол Асанкалы Керимбаевдин чыгармаларынан деле Бекборбиевдин чыгармалары өтө көп, баягы сүйүү туурасындагы ырлар. Аларды ырдап атканда кимдир бирөөнү элесе алып ырдасаңыз керек. Жандай болбойбу? Ырга болушунча киргенге аракет кылам. Ырга өзүңдү коюп ырдамайын. Өзү немесин келип чыкпайт го дейм. Тузу жоктой болуп калат го дейм, Азыр анда жакшылыктарда ырдайт окшойсуз, Кандай кылып өзүңүз сунуштап барасызбы же элдер чакырабы, кандай болот? Элдер чакырышат.
Жанагындай ачылбайсызбы дагы? Бир сөз менен сүйлөп койбой. Кандай кылып, мисалы, үй-тойлордо көбүнесе барып атасызбы же кафе ресторандардабы? Көбүнесе мен үй-тойлорго көбүрөөк чакырышат, ресторанга караганда. Аккордеон менен барып. Элдин сүрүү барбы? Мисалы, эң алгачкы эл алдында ырдаган учууларыңызды эсеп бересизби? Ооба. Эң алгачкы ырдаганымда şu çıkıp ketip atkанымды эле билем. Анан кирип келип аттырмын, ырдап бүтүп. Бул сахнада болду беле же? Сахнада болгон. Кайсы жерде? Айылда эле болгон. Анан ошондон тарта эле эл алдына чыгып баштадыңыз, э? Жакшы, бир туугандарыңыздын ичинен ырдагандардан барбы? Ырдашабы? Бар эле ырдашат. Бар эле ырдашабы? Оо, ата-энеңиз ырдап жүргөн адамдарбы? Сахнада жүрүшкөндөрбү? Жок. Карапайым эле кишилер айылда эле. Апам ырдабайт, анан атам ырдайт. Аккордеон менен Инструменттерди ойнойт, аккордеон комузда. Атаңыздан үйрөнгөнсүзбү же? Почти. Жакшы. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бир сөз менен жооп берип койгон бизде коногубуз бар. Бизге суроолор болсо жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу кандайдыр бир суроолор болсо, же болсо чыгармаларды суранам десеңиздер, бизге жазыңыздар. 0508 400 100 номери аркылуу суроолорду күтөбүз. Анан дагы бир аздан соң сиздерге Рысбек бир аздан кийин суроо берет. Өзүнүн көрүүчүлөргө арналган сурообуз бар, Бар. Мындан ошол суроону бир аздан кийин беребиз. Эгерде ким туура жооп берсе, ал суроого бизден белек бар. Мына ошол белекти утуп алуу үчүн сиз дагы аракет кылып туруңуз дейли. Деги эле кайсыл чыгарманы укуңуз дагы келип атат. Суранып көрүңүз. Көпчүлүк биздин көрүүчүлөр арасынан Бекбор Бийиктин чыгармаларын, клиптерин сурангандар да бар. Балким алардын арасынан сиз суранып калаттырсыз. Андыктан бизге жазып суранып көрсөңүздөр болот. Туура келсе, Рысбек сиздерге аткап бергенге аракет кылат. Азыр болсо бир аз тынуудан кийин кайрадан көрүшөлү. Кел чай ичели программасы барыңыздарды бардык көрүүчүлөрүбүздү бүгүнкү күн ийгиликтүү болсун деп чакыралы жана көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсүн айта кетели. Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд өзүндө кенялык чайдын эң мыкты сортторун камтып, дем берүүчү жыттын, байдаамдын жана идеалдуу түстүн кемчиликсиз айкалышы үчүн камтылган. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо, урматтуу көрүүчүлөр, келген коногубуз менен ырдаган отурабыз. Азыркы учурда ага чейин сиздерге берилген суроо жаңырта кетели. Кандай суроо берет болуп экен бизге Рысбек Кубанычбек уулу конокто. Келиңиз, анда көрүүчүлөр үчүн сиз бир суроо берсеңиз болот жана алардан туура жооп келсе, бизден белектер бар. Жарайт. Анда мен деле кайра макал айтайын, уруксат болсо. Улашсын, Жакшы кыз жакадагы кундуз болсо жакшы болчу. Мына ошондой. Жакшы бол эмне? Калган улап жазыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, экранда номерлерибиз турат. Ким биринчи туура жооп берсе, анда биздин белекте сиз баягы ээлеп кетишиңиз мүмкүн. Андыктан ийгилик каалайбыз барыңыздарга. Анда келиңиз, даярданып аккордеонду колго алып калдыңыз, казыр чыгарманы аткарып беребиз. Асанкалы Керимбаев атабыздын Булактагы кездешүү деген бир чыгармасы бар, Ошону аткарып берейин. Асманы тунук, айы тунук, көлү да тунук. Алмасым алыкы байылар менде толы. Сезип калдым кай мөлүмөн ак сүйүңдү.
Çaydın hay bölümün aksıyındı. Sen oturgan bulakta men dolu turur. Sen dağı sezdin beken, tuydun beken, mahavat püsünü çertken mendan için. Barısı ölmez bolup sağırnalat, karanın kariginde kaldı beken. Barısı ölmez bolup sağırnalat, karanın kariginde kaldı beken. Мына ушундай булактагы кездешүү ыры Рысбектин аткаруусунда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, Асанкалы Керимбаевдин сонун чыгармаларынын бири десек болот. А биз болсо көрсөтүүбүздү улантып, сиздер менен биргеликте ашкана рубрикасын көрүп келели. Программабызды улантабыз, ашкана рубрикасы болду. Келген коногубуздан сурап көрөлүчү, ашканага кандайсыз? Жакшы. Жакшы эле, мен аябай эле жакшымын. Жеген жагынанбы, жасаган жагынанбы? Жеген жактан слабыракмын, бирок жасаган жактан жакшымын. Эмнелерди жасайсыз? Көбүнесе кайсыл тамагыңызды жакшы көрүп жешет? Тамактын бардык эле түрүн жасаганды билем, жасай алам. Себеби үйдөн улуусу болуп, анан карындаштарым кичинекей болуп, үйдө кыздын жумушун баарын эле кылчумун. Тамак жасаган, үй жыйнап, кир жууганды бүт баарын эле сопсоон эле жасай алам. Кийин келинчегиңизге жакшы болуп кеткенде, жардам бересизби? Сөз буюрса. Жакшы. Келиңиз анда дагы бир чыгарма болсун, сизден кайсыл чыгарманы аткарасыз? Анда жалпы ушул көгүмтүр экранынын астында отурган апакелер үчүн «Энекем менин байлыгым» деген чыгарма бардап берейинчи. Сон болот. Kadırın bilim henin, kadırlap sıylap gelemin. Ak süttü ak taş kıyın ho, uşulur sizge bileyim, uşulur sizge bileyim. Hini kim benim baylığım, geçmeniz olsun kaygının. Al param sizge ak çoluk, koluma tiyse aylığın, koluma tiyse aylığın. Sağınıç gündü geçemin, siz için barın cengemin. Nüröktün soğusunu tav alsam, halk gelip sizge biremin, apake sizge biremin. Yeni kimmenin baylığım, geçmeniz soğusun kaygının. Al paramı sizge ak çoluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Ömürdün gülü solmasın, ökünüç gündür bolmasın. Özgöler kapa olsa da, kapa kim kapa olmasın. Kapamdı kuday kolmasın. Yine kimmenin baylığım,
değse aylığım, koluma değse aylığım, enikim menin baylığım. Мына ушундай энелер жөнүндө кандай сонун чыгарма сөздөрү да мыкты жазылган. Апаңызга ак жолго алып баратасызбы? Алып барып атам, анан чоңураак ак жолго алып барыш керек болуп атат. Кичирээк болуп Кичирээк болуп калып атат. Апаңыз жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыз? Апам жөнүндө айтып түгөтө албайм го. Апам өзүнчө бир Ага алам. чейинкилерин айтып бериңиз. Өзүнчө бир дүйнө. Апам тамашалап айтайынчы, менден 19 жаш эле улуу. Апам дагы, атам дагы чапчаш. 6 баланын энеси. Азыр айылда турушат, Аксыда. Мен көрүп аткан болуш керек. Кандай адам апаңыз? Мээримдүү, эң жакшы, эң сонун, эң сулуу, ыймандуу. Мен акыл насаатчым, кеңешчим, бүт барым, бүт дүйнөм. Мына ушундай сонун. Апалар бар болсун дейли, бир аздан кийин биз дагы да болсо көрсөтүүбүз уландабыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Суроолорубузга жооп бериңиздер. Программабыздын демөөрчүсү Пиалагол чайы. Пиалагол жөн эле чай суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Пиалагол чай суусундукту жаркыраган байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд. Даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд. Түсү алтын, даамы күчтүү. Таң кандай башталса, күн ошондой уланат. Урматтуу көрүүчүлөр, таң эрте сиз дагы туруп, эгерде жакшы маанайда отурган болсоңуз, анда бул күндүн ийгиликтүү болушуна 100% себепкер болот эмеспи? Анын сыңарындай, сиз деле биз менен бирге болуп отурсаңыз, анда жакшы маанайды гана түз бергенге биз болушунча аракет кылып аткан учурубуз. Келген коногубуз сиздерге азыр суроосун берип койсун, жана белектүү болуп кайтууга дагы аракет кылыңыз дейли. Суроону берип койсоңуз, дагы бир жолу көрүүчү Дагы бир жолу кайталап коелу. Жакшы кыз жакадагы конус болсо, жакшы уул эмне? Жакшы уулдар эмне болушу мүмкүн? Урматтуу көрүүчүлөр, ойлонуп жооп жазып коюңуздар. Чынында жакшы уул кандай болуш керек? Мындай маани-маңызы жөнүндө айта кетсеңиз? Жакшы уул деген биринчиден тарбиялуу болуш керек. Өзүн дагы, өзүнүн өлкөсүн дагы, өзүнүн ата-энесин бүт барын коргой билген, сактай билген чыныгы эр-азамат болуш керек. Ырчылыктан сырткары дагы кандай өнүрлөрүңүз бар? Эмне менен көбүн эсе алектенесиз? Азыр жарчылык эле, анан жардамчы болом. Кимге жардам? Куруучуларга дегендейчи. Куруучуларга? Мисалы, усталык кылыппы, ал жатында дагы талантыңыз бар? Бираз бар. Үйлөрдү куруп саласызбы? Буюрса, куруп атабыз. Азастан. Жакшы, келиңиз, анда жакшы чыгарма дагы да болсо аткарып бериңиз көрүүчүлөр үчүн. Жолуксак кандай жакшынар тап берейинчи. Азыр заманыбыздын хит болуп атпайбы дегендей. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап бөлүп турган жайнаган көздөр менен, жолукса кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы.
Sağıngan жүрек менен ең жақсы тілек менен құшақтап бекем қысып қуатты билік менен көрішсе қандай жақсы жолықса қандай жақсы Өйді дөбек болып, ылдыйда жөнек болып, туғандар жай тұрмышта жақшылық себеп болып, жолықса қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, көрішсе қандай жақсы. Жолугуу эле тууралуу биз менен дагы көрүүчүлөр менен дагы дегеле жолугуп турган кандай жакшы урматтуу көрүүчүлөр, азыр болсо тамаша рубрикасы. Жакшы тамаша барыңыздар үчүн болду. Жылмайып коюңуздар, күлүңүздөр. Сизге жактыбы? Сон. Кандай достор арасында тамаша көйсүзбү? Бирок тамаша көйдө көрүнбөйсүз. Сизди тамашага салгынчылар болдубу эле? Тамаша көймүн негизи, аябай эле. Негизи тамаша көйсүз, көрүнбөйт го? Билбейм, тамаша көйсүң деп айтышат анан. Аябай олуттук кез сүйлөшүп отурганга караганда. Анда чыгарма аткаралыбы? Аткаралы. Кайсыл чыгарманы аткарасың? Жанышбек Кочкоровдун талантты сүйгөндөрдүн эсине эмнерди берсем болобу? Макул, сон болот. Сондур, ошолорду апарайынчы. Толғынып толқындабай сезімдерің тағдырға башым тиген кезімменен талайсыз махаббаттан өксіреген талантты сүйгөндөрдүн эсимдемен буркурап боздой бербе сезимдерим мазардан кайтып калган Barkımdı bilginlerden esindemin Kaygırıp kapalanma sezimlerim Karaylap çiğnep turgan Дайыма талантты сүйгөндөрдүн кадырыңызды сезгендердин эсинде болуңуз дейли. Эң сонун чыгармаларды сонун аткарат экенсиз. Аны эмесе сиз берген суроолорго жооптор келиптир.
аларга смс билдирүүлөрдү окуй кетели. Жакшы кыз азыр, жакшы кыз жакадагы кондуз, жакшы уул асмандагы жылдыз деп бизге биринчи туура жоопту жиберген 9667 номери жиберген экен. Бул туура жооппу? Эң туура. Мына ушундай туура жоопту жиберген биринчи алгачкы көрүүчүбүзгө 100 бирдикти ыйгарабыз. Андан сырткары бизге 8893 менен бүткөн абонент дагы туура жоопту жазган. Бермет аттуу көрүүчүбүз. Андан сырткары азыр дагы окуп берем. 5179 менен бүткөн абонент дагы туура жоопторду жазыптыр. Азабатсыздар, тилекке каршы бир аз кечигип калдыңыздар. Ошондуктан биринчи жиберген көрүүчүбүзгө 100 бирдикти ыйгарабыз. Эмне дейбиз? Сизге ыраазычылык, келип бергендигиңиз үчүн чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Элдин улуу болуп жүрүңүз, жакшы чыгармаларды дагы да болсо аткара бериңиз дегендей. Анан биздин көрсөтүүбүздүн атынан бул Пиала Голдтон чакан белек болсун, барып чай ичип алыңыз, Чоң рахмат бар болуңуздар. Ийгилик каалайбыз. Анда эмесе, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүнкү 2 саат аралыгында биз менен бирге болгон болсоңуз, анда биз абдан кубанычта болдук. Көңүлүңүздү көтөргөн болсок, жакшы маалыматтарды бере алган болсок, биз абдан кубанычтабыз. Сиздер менен мен Айпери Адамкулова кызматта болдум. Кайрадан кийинки эфирде көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар дейли.